Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Мес Текстиль мамлекеттик ишканасы кадимки тигүү цехинен көп тармактуу заманбап өндүрүшкө айланды. Министр генерал-лейтенант Болбек Ажикеевдин чечкиндүү жана көрөгөчтүк саясат артында 2020 жылдан бүгүнкү күнгө чейинки аралыкта мүмкүнчүлүгү бир топ кеңейип, ар тармактуу жана кирешелүү мекеме катары өз ишин ийгиликтүү улантып келет. Биринчи чыкканда мисалы биз 10 миллион эле производственная мощность. Азыр уже адам көп алып, уже ошто цех ачтык, ошто бир 15 шуябыз иштейт. Бул жерде массовкада иштейт кыздар. Естественно, объемун аябай көтөрүп атабыз. Мес Текстиль 2023 жылдын сентябрь айынан тартып мамлекеттик ишкана катары таанылууда. Бирок анын тарыхы 2021 жылдан башталат. Ушул убакыт ичинде ишкана өз ишмердүүлүгүн кеңейтип, жаңы объекттерди кабыл алып, толук кандуу өндүрүштүк түзүмгө ээ болду. Күндөн күнгө чоңоюп баратат. Биздин мамлекеттик ишканабыз бул деген сөз мамлекеттик иш орундары көбөйүп атат. Экинчиден кирешебиз көбөйөт. Киреше дагы бүт баардык мамлекетте бир болсо да бир салым кошконго жардам берет да. Ишкананын негизги багыты өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлерин аскердик форма жана атайын кийимдер менен камсыз кылуу. Мындан тышкары мобилдик үйлөр, талаа чатырлары жана башка керектүү буюмдар да дал ушул жерде өндүрүлөт. Эски цех бүгүнкү күндө заманбап тигүү, кесүү жана сайма цехтерине айланып, бардык бөлүмдөр жаңы жабдуулар менен камсыздалып, өндүрүштүк кубаттуулук бир топ жогорулады. Чек ара жаңжалында мисал алганда Баткенге биздин ошо МЧСтин ошо мобилдик үйлөрү 90 дана апарып тигилип, ошо баягы үй жараксыз болгон жарандарга тигилип көмөк көрсөттүк деп ойлойм да, ошо МЧСтин атынан. Баткен эле эмес, Турцияга да барып тигилди да. Бүгүн Мес Текстиль Россия, Беларусь, Өзбекстан жана Кытай менен кызматташып, тажрыйба алмашуу, аскердик формаларды тигүүдө сапаттуу кездемелерди жана чийки заттарды алып келүү боюнча өзүрлүү эмгектерди жаратууда. Ол военный ателье мамлекеттик эмеде болгон үчүн башка кызматкерлерде ГКНБ болобу, ОКМДК, прокуратура болобу, ошолордун кызматкерлерине индивидуальный только бизде тигилет. Башка жерде тигилбейт. Тем более азыр формалар алмашып атпайбы? Аябай кыйынчылыктар эме кылат. Бир баягы жаңы фуражка тигсек, жаңы кепка, жаңы куртка тигсек, эми сонун эле чыгып турат, сонун эме кылып туруп тиге алып турубуз, могу материал жакшы эле алып турубуз деп аябай сынктанабыз. Түйшүктүү кесипти аркалаган куткаруучулардын ден соолугуна кам көрүү эң маанилүү багыттардын бири. Министрдин аракети менен 2025 жылы Ысык көлдөгү Асыл таш жана Санат пансионаттары Мес Текстиль ишканасына өткөрүлүп берилип, өздүк курамды эс алдыруу, тейлөө мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Союз убагынан бери ремонт болуп тур. Анан бул деле ушул биздин өкм жетекчилиги алдында жакшы аябай бизге каражаттарды, ишканалардын мамлекеттик ишканаларды тапкан кирешенин эсебинен биздин кызматкерлер эс алууга шарттар түзүлдү да, аябай сонуч. ÖKMдин курулуш тармактарынын натыйжалуу иштешин камсыз кылуу жана кошумча кирешеге чыгуу максатында майдалап сорттоочу түйүн жана бетон өндүрүүчү заводу ишке киргизилди. Бул аракет ишкананын көп тармактуу мүмкүнчүлүгүн дагы да кеңейтти. Ишкананын каржылык көрсөткүчтөрү да туруктуу өсүүдө. Акыркы жылдары киреше көбөйүп, ишкананын өзүн өзү камсыз кылуу деңгээли жогорулады. Бул туура башкаруунун жана стратегиялык пландоонун жыйынтыгы экени талашсыз. 2026 жылга койгон биздин максаттар аябай чоң. Мес Текстиль дагы башка биздин Кантта, Беловодскийде, жанагы Токмокто биздин эмелерибиз бар, промзоналарыбыз бар. Ал жакта жакын арада трансформатор буюрса 3-4 айдын ичинде биздин өзүбүздүн ишкананын ичинен трансформатор чогултуп, энергетика министрлигин камсыздайбыз деп жана элди да камсыздайбыз деп ошол план коюп атабыз. Буюрса өндүрүштүк экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн мындан ары да кеңейтүүнү максат кылган Мес Текстиль өзгөчө кырдаалдар министрлигинин чыгымдарын толугу менен каржылап, кошумча киреше табуудан тышкары республикалык бюджетке олуттуу салым кошууну ниет кылат.